Кылмыш, кырсык жана түрдүү өзгөчө кырдаалдарды камтыган телевизиот программасы кайрадан эфирде. Аны мен Самат Асипов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү программада сиздер жол коопсуздук кызматкерлеринин бир апта ичинде жана дем алыш күндөрү өткөргөн рейдтеги окуяларды көрө аласыздар. Майрам күндөрүнө байланыштуу бул жолу тартип коргоо органдары бүткүл өлкө аймагы боюнча күчөтүлгөн тартипте иш алып барды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери бул жолу дагы рейд учурунда мас болуп алып рульга отурган бир катар айдоочуларды колго түшүрдү. Текшерүү иштери башталганда эле Бишкектеги Курманжан Датка көчөсүнөн мына унаа шектүү катары токтотулган. Ичинде кыз киши экен. Спирт ичимдигин ичип бейкапар машина айдап жүргөн. Жол коопсуздук кызматкерлери айдоочуга карата тиешелүү баардык чараларды көрдү. Республикалык наркология борборунда ичимдик ичкени расмий текшерилди. Андан аркы окуяны кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Спирт ичимдигин ичип алып рульга отурган айрым мас айдоочулар жада калса тартип коргоо органдарына тиешелүү документтерди бергенден эринишет. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан унаанын ээси кызуу абалында машина айдап бара жаткан. Жол коопсуздук кызматкерлери токтоткон учурда дароо эле документин берүүдөн баш тартты. Ошентип инспекторлордун мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, аларды бир топко чейин убара кылды. Бирок баары бир айдоочу жоопкерчиликтен кутулуп кете албайт. Анын мас абалында экенин аныктоо үчүн Республикалык наркология борборуна алынып келинип, бардык эреже талаптар аткарылган соң унаанын ээсине тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Рейд учурунда мас айдоочулар жол коопсуздук кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, алардан качкан окуялар да катталды. Мына бул сиздер көрүп турган унаа алгач шектүү катары токтотулган. Бирок инспекторлордун токтотконуна карабай айдоочу дароо эле качып жөнөдү. Рейд учурунда Байтик Батыр Горький көчөсүнөн тоскон учурда бул автоунаанын ээси токтоп барып, анан токтобой кетип калат. Ошол учурда биз ыкчам жетип барып, тосуп, текшерип, подозрение болуп, наркологияга келгенбиз. Жол коопсуздук кызматкерлери унааны бир канча чакырым кубалап барып токтотушту. Текшерүү учурунда айдоочу спирт ичимдигин ичип, мас абалында экени белгилүү болду. Ал дароо Республикалык наркология борборуна алынып келинди. Бул жерде айдоочунун мас абалында экени расмий тастыкталган соң, ага тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короо жайына киргизилди. Шаар көчөлөрүндө азыркы учурда жагдай мына ушундай. Эки машиненин биринен мас айдоочу кармалып жатат. Бул дем алыш күндөрү өткөрүлгөн рейдтин гана жыйынтыктары. Мас болуп алып машина айдаган дагы бир окуя Бишкек шаарынын Токомбаев проспектисинде орун алды. Анда шектүү катары токтотулган унаанын ээси жаш жигит экен. Текшере келгенде анын мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү белгилүү болду. Эгемендүүлүк майрам күнүнө карата за рулем деген рейд болгон. Ошол рейдтин жүрүшүндө мындай Kia Kasem үлгөсүндөгү автоунаа токтотулган, биз тараптан токтотулган учурда айдоочуну ичимдик ичип алгандыгына шек жаратып, ошону апарып текшергенбиз. Текшерген учурда биздин тастыктагы медиктердин тастыктоосу боюнча ичип алгандыгы анык болуп чыкты. Жана наркотикалык зат колдонгондугуна дагы текшерүү жүргүзгөнбүз. Анын да жыйынтыгы тастыкталды. Айдоочу дароо Республикалык наркология борборуна жеткирилип, алкоголдук ичимдик ичкени аныкталды. Ага карата кандай чара көрүлгөнү тууралуу кийинки сюжеттен көрүңүздөр. Акыркы учурларда мас болуп алып гана рульга отурбастан айдоочулардын арасында баңгизат колдонгондор да четтен чыгууда. Маңзат колдонуп машина айдагандардын көбөйгөндүгүн акыркы кездеги рейдтердин жыйынтыктары да далилдеп турат. Кезектеги унаа Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен шектүү катары токтотулган. Кайгуул милициясынын кызматкерлери текшерүүгө алган учурда айдоочу спирт ичимдигин гана ичип тим болбостон баңгизатта колдонуп алганы белгилүү болду. Мындай жоругун айдоочу өзү дагы мойнуна алып, окуянын чоо жайын айтып берди. Айдоочу Республикалык наркология борборуна алынып келинип, бардык тиешелүү текшерүү иштери өткөрүлгөн соң өзүнө протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. 31 август 2025 жыл саат 4:00 чамасында Бишкек шаарынын аймагында рульда аттуу рейдтин алкагында айдоочу рейд болуп айдоочу кармалып азыркы учурда медиациясын өткөрдүк. Жыйынтыгында
мас экени далилденип, айдоочуга тийиштүү укук бузуу жөнүндө протоколдор түзүлөт. Ушул дем алыш майрам күндөрүнө карата жол коопсуздук кызматкерлери рейдти күчөтүлгөн тартипте өткөрүштү. Айткандай эле бул күндөрү спирт ичимдигин ичип рульга отурган айдоочулар өтө эле көп болду. Маселен 31 август түнкү саат 3-4 чамасында мына бул унаа шектүү катары токтотулган. Кызматкерлер жаңылбаптыр. Текшерүү учурунда айдоочудан алкоголдук ичимдиктин жыты келип жатты. Анын ичкен-ичпегенин расмий аныктоо үчүн Республикалык наркология борборуна алынып келинип, бардык тиешелүү процедуралар өткөрүлдү. Бирок кызыктын бардыгы мына ушул жерден башталды. Айдоочу уятына чыдабай милиция кызматкерлерине кол көтөргөнгө өттү. Рейтте татамсың, массынан кен, бүйчім. Өчірімді камера. Массың, ошончу тартады. Немейді право. Бетің жабалы отырамыз. Камера өшіп Бетің жабалы отырғанда ма? мен келіп отырып камераны өшіп қойшы. Жоқ, ол надо телевидение бұл. Официальный. По закону өшіп қойшы. Неміз шығып отырсың. 31 август 2025 жылы рейд иш-чарасында түнкү саат 1:30 Саякбай Каралаева көчөсүнөн ылдый көздө келаттыр. Могул тоскон учурда айдоочунун оозунан мындай спирт ичимдик жыттанган. Наркология алып келип өткөрүп текшерген учурда спирт ичимдиги аныкталып, Инспекторлар айдоочуга карата тиешелүү протоколдорду толтуруп, унаа ээсинин кыймыл-аракетине юридикалык баа берүү үчүн материалдарды укук коргоо органдарына өткөрүп беришти. Жол эрежесин одоно бузуп, ар кандай жол кырсыктарына кептеп жаткан дагы бир жагдай — шаар көчөлөрүндө унааны ылдамдыктан ашыра айдаган айдоочулар. Дал ушул машинаны катуу айдагандардын айынан акыркы 4-5 күндүн ичинде эле ондогон жол кырсыктары катталды. Мына бул жол кырсыгы Борбор калаанын Байтик Баатыр Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган. Анда катуу ылдамдыкта келе жаткан эки унаа сүзүшүп, ичиндеги жүргүнчүлөр жабыркады. Жабырлануучулар дароо ооруканага жеткирилип, ал эми айдоочуларга тиешелүү протоколдор толтурулду. Тектар болчу эле. Давай, дөңгөлекке. Полосамен айтқам, соңғысына бірінші полосамен келеткен. Бұяқта машина тұрған. Мен шығып кетейін дегенде. Мен дөңгелеме чабылып кетпеді. Мен ар жаққа қаштым дейші. Соңғысына бір айланып соны арықтан өтіп кетті. Жақсы екен бұл соғыс. Тияқтан шығарып машина тұрып тұрда, бияққа шықсам бұл келіп тұрды. Не дөңгелегін ойдым, ана бияққа шығып кетті, не олып шығып кеткенде. Мында эки айдоочунун жөнөкөй гана жол эрежесин сактабагандыгы үчүн ири жол кырсыгы келип чыкты. Бул ишке юридикалык баа берүү үчүн материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.